Кенже куракта өнүктүрүү гендилерди тарбиялоону максат кылбайт. Кенже куракта өнүктүрүү гендилерди тарбиялоого жардам береби деп менден байма-бай сурап калышат. Мен жок деп жооп берем. Кенже куракта өнүктүрүүнүн жападан жалгыз максаты балага ал акылы терең, дени сак, зээндүү жана мээримдүү болгудай билимди берүү. Бардык адамдар эгерде алардын физикалык мүчүлүштүктөрү жок болсо, болжолдуу бирдей төрөлүшөт. Балдардан акылдууга жана акылсызга, жалтакка жана жаалдууга бөлүнүшү үчүн жоопкерчилик тарбияда. Кайсы бала болбосун эгерде ага эмне керектиги жана качан керектигин билип берсе, зээндүү жана туруктуу мүнөзгө ээ болуп өсүп чыгат. Менимче кенже куракта өнүктүрүүнүн негизги максаты бактысыз балдардын пайда болуусун болтурбоо. Балага андан чыгаан музыкантты өстүрүп чыгуу үчүн жакшы музыка угузуп, скрипканы ойногонду үйрөтүшпөйт. Ага гениалдуу лингвистти тарбиялап чыгуу үчүн ал тургай аны жакшы бала бакчага жана башталгыч мектепке даярдоо үчүн чет тилин үйрөтүшпөйт. Башкысы баланын жашоосунда жана дүйнөсүндө кубанычтар көбүрөөк болушу үчүн баладагы чексиз потенциалдык мүмкүнчүлүктөрдү ойготуу. Адам баласынын толук жетилбей төрөлүшүнүн өзү анын зор потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүнөн кабар берет. Кенже куракта өнүктүрүү жаңы төрөлгөн баланын зор мүмкүнчүлүктөрү менен байланышкан деп эсептейм. Албетте, жаңы төрөлгөн ымыркай абдан эле бечел, бирок ал ушундай бечел болгондугу үчүн анын потенциалдык мүмкүнчүлүктөрү ушунчалык жогору. Адам баласы айбанаттардын балдарына караганда абдан эле аз өнүккөн абалда төрөлөт. Ал кыйкырганды жана сүт эмгенди гана билет. Ал эми айбанаттардын, мисалы иттердин, маймылдардын жана жылкылардын балдары эмгектеп, бир нерсеге жөлөнүп таянып, керек болсо дароо туруп басып кете алышат. Зоологдор жаңы төрөлгөн бала айбанаттын жаңы туулган баласынан 10-11 айга артта калат. Мунун себептеринин бири адамдын туруп баскандыгы деп айтышууда. Адам тикесинен туруп калгандан баштап дене эненин жадында толук кандуу өрчкөнгө чейин кала албайт. Ошондуктан бала абдан бечел болуп төрөлөт. Ал төрөлгөндөн кийин гана өз денесин колдонгонду үйрөнөт. Дал ушундай эле ал мээсин пайдаланганды да үйрөнөт. Эгерде айбанаттын баласынын мээси төрөлгөнгө чейин калыптанган болсо, жаңы төрөлгөн ымыркайдын мээси таптаза барак сымал. Баланын канчалык зээндүү болушу ушул баракка эмнелер жазыла тургандыгынан көз каранды. Мээнин түзүмдөрү 3 жашка чейин калыптанат. Адам баласынын мээси 1,4 миллиард клеткадан турат дешет, бирок жаңы төрөлгөн балада алардын көпчүлүгү ишке кире элек болот. Жаңы төрөлгөн баланын баш мээси менен чоң кишинин баш мээсинин клеткаларын салыштыруу мээнин өнүгүү процессинде клеткалардын ортосунда өзгөчө көпүрөлөр байланыштар калыптанарын көрсөттү. Баш мээнин клеткалары бири-бирине бекем ыкташып, сезүү органдары аркылуу сырттан алышкан маалыматка жооп кайтаруу үчүн бири-бирине кол сунушат. Бул процесс электрондук компьютердеги транзисторлордун иштөөсүн абдан эске салат. Ар бир транзистор өз алдынча иштей албайт. Алар бирдиктүү системага биригишкенде гана компьютер катары иштейт. Клеткалардын ортосундагы байланыштар активдүү калыптанган мезгил бала төрөлгөндөн 3 жашка чейинки мезгил. Бул убакта ушундай байланыштардын 70-80% гана пайда болот. Алардын кандай өнүккөнүнө жараша мээнин мүмкүнчүлүктөрү артат. Бала төрөлгөндөн кийинки 6 айда мээ өзүнүн толук потенциалынын 50%-на жетет, ал эми 3 жашка чейин 80%-на жетет. Албетте, бул 3 жаштан кийин баланын мээсинин өнүгүүсү токтойт дегендикке жатпайт. 3 жашка чейин негизинен мээнин арткы бөлүгү жетилет. Ал эми 4 жашка келгенде бул татаал процесс маңдай жак деп аталган бөлүккө өтөт. Ишаратты сырттан алып, анын образын түзүү жана аны эстеп калуу мээнин фундаменталдуу жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Бул баланын кийинки бардык интеллектуалдык өнүгүүлөрүнө шарт түзгөн негиз компьютердин дал өзү. Ойлонуу, муктаждыктар, чыгармачылык, сезимдер сыяктуу жөндөмдүүлүктөр 3 жаштан кийин өнүгөт, бирок алар ушул куракка карата калыптанып калган базаны колдонушат. Демек, алгачкы 3 жашта балада бекем негиз түзүлбөгөн болсо, аны кандай колдонууну үйрөтүү пайдасыз. Бул начар компьютерде иштеп жатып, жакшы жыйынтыктарга жетүүгө аракеттенген кетти. Бейтааныш адамдарды жанында баланын тартынышы образдарды таануу жөндөмдүүлүгүнүн өнүккөндүгүнүн далили. Менин китебимде образ деген сөздү өзгөчө колдонгондугумду түшүндүрүп кетким келет. Образ сөзү көбүнчө схема, нерсенин түзүлүшү, модель деген мамилелерде колдонулат. Мен бул сөздү кененирээк, бирок баланын мээсинин маалыматты таануусуна жана кабылдоосуна жардам берген ойлонуу процессин көрсөтүү үчүн атай мааниде колдонууну сунуштайм.
Чоң киши негизинен логикалык ойлонуу жөндөмдүүлүгүн пайдаланып маалыматты кабылдаган жерде бала туюмун өзүнүн көз ирмемдик образдарды түзүү сыяктуу сейрек кездешүүчү жөндөмдүүлүгүн колдонот. Чоң кишинин ойлонуу ыкмасы балага жеткиликтүү эмес, ал ага кечирээк келет. Бул кенже курактагы таанып билүү ишинин эң жаркын күбөсү. Ымыркайдын адамдардын жүздөрүн айырмалоо жөндөмдүүлүгү. Мен балдар ооруканасынан көргөн бир наристени өзгөчө эстеп калдым. Ал 1 жаштан жаңы эле ашкан курагында элүү адамды айырмалоого жөндөмдүү болгондугун айтышты. Андан тышкары ал аларды таанып эле койбостон ар бирине өз атын берген. 50 адам бул сан бизди анча таң калтырбашы мүмкүн, бирок чоң кишиге деле 1 жылдын ичинде 50 адамды эстеп калуу кыйынга турат. Сиз өзүңүздүн бардык тааныштарыңыздын жүзүн тагыраак сүрөттөп көрүңүзчү. Аналитикалык жол менен бирөөсүнүн жүзүн башкасыныкынан айырмалай аласызбы? Баланын таанып билүү жөндөмдүүлүктөрү аларды уяңдык пайда болгон кезде, болжол менен жарым жашка чыкканда таасын көрүнө баштайт. Анын кичинекей башы тааныш жүздөрдү, мисалы апасын же атасын бейтааныштардан айырмалай алат жана ал муну даана түшүндүрө алат.